Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Барпы Алыкулов, жакшы кыз жана өзү каар тили заар кыз. Сабактын максаты акындын өмүр баянын билишет. Жакшы кыз, өзү каар тили заар кыз ырлары менен таанышуу менен бирге тарбиялык маанисин, адам баласына тийгизген таасирин түшүнүшөт. Окуучулардын элестетүүсү, эске сактоосу, жакшы менен жаманды, адал менен арамды айырмалай билүүгө калыптанышат. Акылдуулукка, тазалыкка, ыймандуулукка, эрктүүлүккө тарбияланышат. Балдар, Барпы Алыкуловдун да өмүр баянына дагы токтоло кетели. 1884-жылы азыркы Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районундагы Ачы деген айылда туулган. Ал 1929-жылы катуу ооруп, ошондон кийин эки көзү тең көрбөй калды. Колу азиз болсо да, көкүрөгү менен баарын көрүп билген. Шамал, ажал, адам, от, дүнүйө айт десе ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо деген сыяктуу философиялык ырларын, анын ой жүгүртүүсүнүн кенендигин, кыргыз сөздөрүн мыкты колдоно билгендигин далилдейт. Барпы Алыкулов таалим-тарбияга түздөн түз үйрөтүүчү ырларды көп чыгарган. Жакшы кыз кандай сапаттарга ээ болуш керек? Албетте, өзүн дайым таза, тыккан алып жүргөн, акылдуу, эмгекчил, жарык маанай, акырын сүйлөп, аста баскан, улууну урматтаган, кичүүнү ызааттаган, аз сүйлөп, көп тыңшаган кызды биз жакшы кыз деп айтабыз. Биз демек ушундай жакшы сапатты баарыңарга тең тилейбиз. Ата-энеңер силерге ушундай жакшы сапаттарды айтып тарбиялайт. Барпы атабыз жакшы кыз чыгармасында кыздарды кантип сүрөттөп жазды болуш керек, аны биз чогуу окуйлу. Жакшы кыз сайраган жайкы булбул гүлдүн көркү, жаркырап жайнаган кыз үйдүн көркү, жазында жайкалган чөп доңдун көркү, сулуу кыз суктандырган төрдүн көркү, далида сындап өргөн кара чачы, маңдайда келишимдүү калем кашы, жакшы кыз жайкы таңдай үйдүн куту, аңкыган гүл бурактай кыздын жыты, берметтей жаркыраган катар тиши, келтирип сайма-саят оңун иши, рахмат айтып кетет көргөн киши. Ак бетке жарашыктуу кошмок калы, көз артат көрүп калган жандын баары, болот деп Кудай буйруп кимдин жары, оймоктой оозун кара, майын күлгөн, чолпондой көзүн кара таңда күйгөн, бир күлсө сүйүнчүгө берер элем, кетсе да өмүр бою тапкан дүйнөм. Жакшы кыз энетанын ырыскысы, турмуштун тунук таса уюткусу, уккандар жалган дебес ырым душу. Балдар, биздин залкар акыныбыз жакшы кыз деп кандай кыздарды сүрөттөгөн экен? Анда эмесе экранга берилген класстерге көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жакшы кыз сулуу, гүлдөй жайнаган, намыстуу, эмгекчил, ырыска шерик, үйдүн көркү. Мына, кыздар, балдар, жогорудагы чыгармадагы айтылган бардык жакшы сапаттарды жүрөгүңөргө сактап алгыла. Кийинки чыгарма өзү каар тили заар кыз. Айылдан айыл кезген кыз, ата-энеден безген кыз, чарчабай басып жүргөн кыз, ушактын сөзүн сүйгөн кыз, уяты жок таскак кыз, этек жеңи баткак кыз, кашына көөнү сүрткөн кыз, кишинин баары үрккөн кыз, балтыры жоон күчтүү кыз, күрөктөй орсок тиштүү кыз, мойнуна баарын таккан кыз, момундар үчүн мастан кыз, жумуш кыл десе сулкуюп, сом темирдей жаткан кыз, 16-да
көпкөн кыз, озунуп өзү өпкөн кыз, ырысын жерге тепкен кыз, ымандан ыраак кеткен кыз, ушак айтып айылга азандан мурун жеткен кыз, нан ордуна аш кылат, ичкенди бүт таш кылат, айыбын айтсаң алкынып, сенде мурун кол сунат. Буудай куурат тил менен, муунтат заар зил менен, өзү каар бул кыздын, тили заар бул кыздын. Миңдин бири ушундайдан кутулбай кыжы-кужу түгөнбөйт кыздын көбүн күнөөлөйт. Демек балдар, адамдын кандай экендигин анын сырткы келбетесинен эле байкаса болот. Бир карын майды бир кумалак чиритет демекчи, чыгармада айтылгандай кээ бир тили заар, өзү каар, адепсиз ата-энесинин сөзүн укпаган канчалаган жакшы кыздардын атына так калтырат. Балдар, жогорудагы өтүлгөн чыгармалар боюнча бышыктоо үчүн тапшырмалар. Таблицаны толтургула мынакей экрандагы. Жакшы кыздын белгилери кайсылар? Жаман кыздын кандай жаман сапаттары бар? Ошолор боюнча 6дан жазасыңар. Балдар, тапшырманы ушундай кылып аткардыңарбы? Анда силер азаматсыңар. Эл ичи, акыл кенчи демекчи, элибизде кыздарга карата айтылган тарбиялык мааниси бар сөздөрдөн дагы окуп көрөлү. Жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы кыз жакшысы кымбат, кыз оңу менен жер чөбү менен, кыздуу кыр ашат, кыздуу үйдө кыл жатпайт, кыз тагдыры кыргыз тагдыры. Кыздар, балдар, силерге дагы айтарым, жогорудагы айтылган жакшы сапаттардын ээси болгула. Ар дайым жакшылыкка жанашып жүргүлө. Балдар, үйгө тапшырма. Барпы Алыкуловдун өмүр баянын окуп келесиңер, ырдан үзүндү жаттайсыңар. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.